Biz ham boshida ishonganimiz yo'q, nima qilib mol solib beramiz, nima qilib beramiz deganda yig'lab bordim-da, rostdan solib berdim. Өлкө боюнча мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн күнү белгиленип жатканда Кара Суу районундагы Телман айылында турган Юсуповдордун үй бүлөсү 4 бөлмөлүү жаңы үйгө ээ болушту. Аларга мындай белекти номер 49-орто мектебинин 2004-жылкы бүтүрүүчүлөрү тартуулашты. Колум nima үчүн саламан dedi. Meni bitta o'g'lim bor, o'g'lim ham meni mayerda operatsiya bo'lib, bitta yuragini oldirib, u ham Ağır şıkılamaydı. Şimdi yığıla vardı, gözüne bakabilir. Буга чейин Юсуповдор 2 бөлмөлүү тары үйдө жашап келишкен. Бирок айылдаштары чогулуп, мектепти бүтүрүүнүн 20 жылдык мааракесине арнап, аларга жаңы үй салып берүүнү чечишкен. Бул үйдүн курулуш иштерине жарым жылдан ашык убакыт кеткен жана жалпы 1 миллион 600 миң сом акча сарпталган. Былтыр ноябрда баштадык. Кышка чейин үстүн жаап жетишип калдык. Эрте жазда ички ремонттон баштадык. Колдон келген балдар өзүбүз кылдык. Күчтүүлөрүн усталарга бердик, татаал жерлерин. Биз бул үйдү тандап алганыбыздын себеби, бул үй кичине мындай муктаж үй бүлөлөрдөн болот. Анан үй бүлөнүн кандай хозяин деп коебу, эмеси Жусупжан байке Кара Суу базарында бут кийим тигип иштечү эле. Ошол убакыттан бери мындай эме аксап басканын билет элем. Азыр эми мындай басалда калыптыр да. Бул иш чараны бизден кийинки жаш каттарга дагы бир үлгү болсун деп атайын кылдык.